Сулук, сүйүү, жаштык. Негизи айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Эгерде мен кийип турган халатты жактырсаңыз, биздин клиникада ушундай сонун халаттар сатат. Булар көпкө чейин жууп туруп эле кие берсеңер болот. Өзгөчө косметологияны жакшы көргөн айымдарга, үйдөн маска, кремдер көп жасаган айымдарга ушундай халаттар абдан ыңгайлуу. Клиникадан дагы кийип жүрсөңүздөр болот, мончого да кийип барсаңыздар болот. Үйдөн дагы курбуларыңар менен чогулуп, албетте маска жасап, өзүңөргө кам көрсөңөр болот. Бүгүн видео липосакция тууралуу. Ооба, жакында мен бул операцияны жасаттым. Всем привет! Захожу. Ой, мамочка. Немножко боюсь. Корпоратан раз, бро. Надеюсь, что все будет хорошо. Держите за меня. Ооба, аябай көп ар кандай сөздөрдү уктум. Туура эмес, болбойт деген жакта да уктум. Бирок бул менин жеке чечимим. Ар бир адамдын жеке чечимин сыйлоо керек. Ар бир адамдын жашоо философиясы болот. Бирөө мындай жашайт, бирөө тигиндей жашайт. Менин оюмча Кыргызстанда пластикалык хирургиянын аябай чоң келечеги бар. Кандай келечеги бар? Биз баарыбыз эле туризмди өнүктүрөбүз деп айтып атабыз. Бирок Кыргызстанда ошо пластикалык хирургдардын колдору өзгөчө, аябай таланттуу биздин жигиттер. Эмнеге биз Кыргызстанды медициналык туризм жактан өнүктүрбөйбүз? Жергиликтүү тургундарга да жумуш болмок. Биздин кооз жерлерибизди көрсөтмөкпүз. Тамак аш сатылмак, ресторан, барлар иштемек, айылдагы тургундар иштемек, ошо өздөрүнүн кызматтарын сатып, албетте биздин врачтар иштемек, канча деген аларды тейлеген кызматчы бар иштемек. Ошол себептен мен медициналык туризмди, именно пластикалык хирургия боюнча туризмди колдойм жана ошонун Кыргызстанда өнүгүүсүнө аябай жардам берем, ошого аябай чоң аракет жасайм. Баарыбызга болгон бир чоң үмүт Кыргызстандын келечеги деп ойлойм. Липосакция тууралуу ооба, мен бул операцияны өзүмө жасап көрдүм. Эмне себептен? Анткени мен 40ка чыктым. 40ка чыкканда албетте мен спорт менен машыктым. Көп эле айтат, спорт менен машыксаң болбойт беле, анан тамак ишпей койсоң болбойт беле. Мен салмагым нормада эле болчу, мен салмагым өзгөргөн жок. Бирок кээ бир жерлерде локалдуу майлар деп коет, ошол локалдуу майлар баары бир отурукташып калгандан кийин кетпейт экен. Друзья, операция закончилась. Хочу улыбнуться, но нет сил. В принципе, пока ничего страшного. Страшно, говорят, впереди, не знаю. Посмотрим, как переживем эту ночь. А так, в принципе, сушит рот. Я уснула и проснулась. Чуть один неприятный момент, только когда вынимали трубку, а так вообще ничего не чувствовала. Вот сейчас у меня прокапали антибиотики, у меня стоит катетер. Вот. Вечером уже попозже хочу попить горячее шурпо. Ну, не горячее, тепленькое, а остуженное шурпо. Мен спорт менен күтүгөм, ашыкчумун. Мен тамакты көп ашыкча жейчү эмесмин, бирок баары бир курсагымдагы, эки каптагымдагы майлар кетчү эмес. Экинчи эгимдеги май, жеримдеги май, белгивые складки деп коет. Аркамдагы майлардын баары чыгып турчу. Анан өзүм арык чырай болсом дагы чоң семиз аялдай көрүнүп калчумун. Бул операция кесүү жок, бычак тийгизүү жок, жөн эле кичинекей эле жыртыкчалардан майды сордуруп алуу. Майды кантип сордуруп алат? Операция даярданганда аябай коркком, албетте. Кандай болуп калат, эмне болуп калат? Күнүгө эле кардарларым жасаган операцияларды көрөм, бирок баары бир адам эмесминби, пенде эмесминби? Баары ойлойт экенсиң. Буга дагы мен 2 жыл даярдандым, ойлондум, моралдуу жактан даярдандым. Аябай карадым жыйынтыктарды, бирок хирургдардын жыйынтыгы жакшы болгондуктан мен эмнеге кардарларыма жасатып аткандан кийин мен өзүм клиникама өзүм ишенбейм деген суроо берип жасатам деп чечтим. Биринчи ооба чийгилеп көрсөтүштү, кандай болот, эмне болот, мындай болот, тигиндей болот деп атайын зоналардын баарын белгиледи. Мына май ала турган зоналар белгиледи, формасын көрсөттү. Андан соң сүрөткө тартышты, чейин жана кийин кылып көрсөтөбүз деп. Андан кийин
операционный кирердин астына ага чейин аябай даярдандым, анализдерди тапшырдым. Албетте анализдерди тапшыруу менен аябай көп өзүм үчүн дагы пайдалуу маалыматты алдым, ден соолугума пайдалуу маалыматты алдым. Мисалы мен жүрөгүмдө анча өзгөрүүлөр бар экен, аны дарылоо керек экен. Ошол өпкөнү тарттырдым, жүрөктү тарттырдым, кандарды тапшырдым, баары жакшы эле чыкты. Андан кийин анестезиолог менен сүйлөштүм, хирург менен сүйлөштүм, операцияга чейин чийилди. Атайын медикаментозный пробалар жасалды. Сүрөткө тартылды дагы. Операцияга киргенде ушинтип денемди обработка кылышты. Обработкадан кийин столго жаттым, чын эле корктум, аябай корктум. Көзүм жумгандан корктум. Анткени мен эч качан мындай көмкөрө менен жатып, көзүмдү жумуп, өзүмдү башка бирөөлөрдүн чечим алардын жумушуна берген эмесмин. Анан бир аздан кийин эле укол кылышты, уйкум келе баштады, магдырап болду, анан уктап калдым. Эчтеке жок эсимде. Бир аздан кийин оозума бирдеме алып чыгып атканды эле эстедим. Аябай кичине мындай 1 секунд эле аябай неприятный бир нерсе болуп кетти. Анан кайра дем алып баштадым, жашынакай, баары жакшы эле болду. Тамагым бир аз ооруп калды, интубационный трубкадан улам. Наркоздон жеңил эле туруп чыктым, анткени биздин клиникада эң заманбап ингаляция менен жасалган. Наркоз, бул наркоздон аябай жеңил ойгонот жана организмге таасири аз. Ооба, бул кымбатыраак наркоз, бирок ошондой эле биз үчүн эң биринчи албетте адамдын ден соолугу. Дароо эле видео тартып турдум, чыгып Инстаграмда жүрөт ал видео. Жакшы эле көтөрдүм, жакшы деп эле шишидим, шишип, оозум кургады, бирок жакшы эле баары. 1-2 сааттан кийин шорпо ичтим. Шорпо ичип, бир аз өзүмө келдим. Акырын чала отуруп баштадым. Хирург айтты, отурганга болбойт. Катетер бар болчу менде. Ошол катетерди ошо катетер менен 1 күн болдум. 1 күндөн кийин ал катетерди алып салып өзүм эле бардым. Денемди бир темирден жасалган бир корсетке салып салгандай болду. Май менен булчуңду ажыраткандачы, тери менен булчуңду ажыратканда ортосунда май болот. Ошо майды сордуруп алганда, албетте ортосунда суюктук пайда болот. Кан аралаш суюктук пайда болот. Элестеткиле денем шишип, анан ошондой корсетти кийип салышты. Бирок чыдаса болот, орутпайт экен, анткени эч жер кесилген жок. Айтып атпайм, бычак тийген жок. Ошол липосакция процессин кандай түшүнсөк болот? Биринчи майларды эритип алат. Атайын раствор менен киргизип эритип алат. Кичинекей жыртыкча бар. Андан кийин ошол жака шприц менен киргизип туруп, атайын сордурула турган аппарат бар, ошо менен сордуруп алат. Анан куйчу жерине кайра толтуруп куюп коет, куйбаган майды алып салат. Ал май, куйган жерге май капсула болуп калыш керек. Ичине кан тамырлары өсүп, өзүң майыңда эле болуп калыш керек. Албетте өзүң эле майың, бирок башка жерден алынган да. Ошол 2-3 күн бир аз башым айланды, кечке тамак жегим келди. Бул кесилбесе деле баары операция болду да, чоң операция болду. Тамак жеп баштадым. Ой, кебете муш болду. ТикТокто билеп жүрсөм деле баары көзүмдү билеп туруп эле жыгып калып аттым. Анткени кичине кыймылдасаң эле чарчап каласың. Бирок баарыныкы ошондой эмес. Кээ бир кардардыкы аябай жеңил көтөрүлүп ачты. Эч бир мындай эртеси эле чуркап барып лагман жеп келген кардарларыбыз да болду, кыздарыбыз да болду. Балким мен өзүм чамалдым деп койдум, балким мен өзүм организмим начар деп койдум. Ошол 5-6 күн бир аз кыйналдым, андан кийин жакшы болуп эле, жашынакай болуп, атайын отургач подушка, жастык жасатып алдым, желдүү. Ошого отурам, азыр мындай отурганга болбойт. Физикалык жанагындай көнүгүүлөр болбойт, өтө катуу басуу, өтө катуу чуркоо. Дароо эле микротокко келе баштадым 10 күндөн кийин. Денемдеги шишиктер тарай баштады. Ага чейин өңгүл болуп, жана алынган жерлери шишик ооруп атса, физиотерапияга келгенден кийин баары сыйгалак, сыйпалак болуп, ооругандар азайды, кызаргандар азайды. Андан кийин атайын жабыштырып ушундай тейпыларды койдум. Тейпыдан кийин, мисалы мен эгимдин кыры чыга баштады, жашынакай формалар көрүнө баштады. Көзгөгө карап сүйүнгөнүмдү айтпай эле коеюн, анткени дайыма мен жаш кезегимде белим аябай ичке болчу. Мен жаш эле кыздардын баарынын белдери ичке, жашынакай өзгөчө кыргыз кыздардын белдери кымча бел, кыргыз кыздар коп. Кийим үчтү төрөгөндөн кийин эле белиң мындай болуп калса, кадимкидей депрессия болуп кетсең, мурдагы көпкө чейин мурда кийген көйнөктөрүмдү кайра сатып алып, ошондой стилдеги көйнөктөр кийсем эле жарашпай калат. Эми
болсо мен өзүм жакшы көргөн көйнөктөрүмдү кие алам. Бул адамды жашоосунун сапаты өзгөрөт десем жаңылбайм. Эмне үчүн, эмне себептен дегендерге мен дагы бир жолу айткан, бул ар бир адамдын өзүнүн чечими. Ар бир адам өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчиликтүү, дагы өзүнүн жашоосу жакшы болобу, сапаттуу болобу, эптеп септеп болобу ал өзү чечет жана өзү үчүн. Операциядан кийин азыр 3,5 жума өттү. Өзүм жакшынакай эле сезип атам. Ошондой эле физиотерапияга келип атам. Ошондой эле жанагындайлар буларды алмаштырып атам. Бандаж кийип жүрөм. Бандажды азыр 1 ай кийем дагы. 1 айдан кийин түнкүсүн кийип баштайм. Операция коркунучу деле жок экен. Мен өзүм үчүн ал нерсени түшүндүм. Өзгөчө липосакциядан кийин пациентти жакшы кароо керек экен. Эгерде палатада жакшы каралса, врачтар жакшы көзөмөлдөсө, медсестралар жакшы көзөмөлдөсө, эч коркунучу деле жок экен. Болгон гана адамды жакшы карап, жакшы наблюдение кылыш керек экен. Бул пластикага өгүттөө эмес. Бул деген өзүңөрдү сүйүүгө өгүттөө, өзүңөрдүн жашооңорду өзгөртүүгө өгүттөө. Кандай жол менен арымдас жок. Балким бирөө тура тамактанууга отурат, балким бирөө фитнес залга барып баштайт, балким бирөө дагы бир нерсени баштайт, жаңы бир нерсени окуп баштайт. Бирок 40тан кийин жашоо эми башталат деген мен чын эле өзүмө эксперимент жасап түшүндүм. Менин каналыма сөзсүз катталыңыз, жаңылыктардын баары ушул жерде.